Урматтуу Арзыбек Орозбекович, анализ кандай болду? Ушу бошотулгандан кийин канча жумуш орун сакталып калынды, канча ишкана иштеди, жана ошолордон канча бизге кошумча салыктар түштү? Рахмат, Акылбек Үсөнбекович. Биздин 2016 жылдын анализинин негизинде Кыргызстанда 33 буудай өндүрүүчү мекеме бар. Ошонун 29-ун бүгүнкү күнү иштеген карап калдык. 29 un өндүрүүчү мекемеде 5000ге чукул адамдар иштейт. Ошолордун иш орундары сакталып калынды. Андан тышкары алар салыктарды убагында төлөп, алар да өз үй бүлөсүн эсептегенде бир 20 000 адамдай эме болду. Анан кийин бул жакта жоготуу жөнүндө Кенжебек Саттымкулович 650 миллион 635 миллион деп турат. Бул маалымат 14-жылдын жоготуусу болчу. Негизи 15 жылдын жыйынтыгы боюнча 499 миллион сом ушул эндестен түшүшкө эле. Ошондуктан бунун жакшы жактары биз ошо атамекендик өндүрүүчүлөрдү орун сактап калып, жана ошолорго бааларды дагы мындай бийиктеген жок баалар дагычы. Ушуну так анализдеп берсеңиздер болмок мүмкүн. 29 ишканада 5000 кишини жумушчу оруну сакталып калганы бул абдан туура. Өкмөткө ошондой мүмкүнчүлүк берилген. Биз ЭАЭС ылкагында кирип атканда жана отслеживаемость товаров деп коебуз. Биз ошону жаза албагандан кийин, жакшы система иштебегенден кийин бул аргасыз чаралардын бири болчу. Урматтуу Арзыбек Орозбекович, сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Негизи өкмөт НДСти буудай кирип атканда киргизген болчу. Бул жакта депутаттардын сунушу менен un дагы ошо бошотулду да. Негизи ошо мезгилде бул өзүнүн таасирин берди албетте. Ошондуктан сиз бияка табличный формада бизге көрсөтүп койсоңуз болмок экен. Баалар кандай болду? Биз НДСти алып салгандан кийин баалар Казакстандык менен теңелдиби, теңеле алган жокпу? Анткени аякта өндүрүүчүлөргө бир топ жакшы шарттарды түзүп берген да. Мен баалар боюнча маалымат берейин, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. 2016 жылдын башында высший сорт уну 42 сом 44 тыйын болчу. Бул мыйзам кабыл алгандан кийин негизи жыл ичинде баа көтөрүлгөн жок. Декабрь айында 38 сом 76 тыйын болду. Биринчи сорт болсо жылдын башында 34 сом 31 тыйын болчу. Жылдын аягында 29 сом болду. 31 сом болду. Анан кийин нан болсо биринчи сорттон жасалгандан жылдын башында 45 сомдун 1 килограмм ошондо болсо аягында 44 сомдон болду. То есть бааларды сактап калдык. Биринчиден алар азайды. Экинчиден 5000ге жакын жумушчу орун калды бизде, туурабы? Туура.